Ассаламу алейкум. Тиги аялдардан сурап атпайбызбы? Неге тарынасыз десе. Күйөөгө тарынам, күйөөмө тарынам, көңүл бурбайт, жакшы сөз айтпайт, мага болушпайт деп эле. Ички претензияларыбыз көп да. Ооба. Антпейт, минтпейт деп. Эмнеге десе, чтобы было деп коет го. Неге тарынып атканын өзүң билбейсиң. Анан бирок кайра сурадык да, үй бүлөңүз гармонияда болуш үчүн, гармониялуу үй бүлө түзүш үчүн эмне жетишпейт десе, өздөрү эле айтып атат кайра. Илим жетишпейт, сый урмат жетишпейт, бири-бирин түшүнүү жетишпейт деп. Түшүнүш үчүн эмне кылыш керек? Бирөөнү түшүнүш үчүн Кээдечи бирөөнү түшүнүш үчүн бир өмүр жетпейт да. Мырзат мындай го. Бирөөнү түшүнүш үчүн өзүң түшүнүшүң керек го. Маселен бул дүкөнгө баргандай эле да. Дүкөнгө баралып, анан бир күн кетиресиң да. Неге? Билбейсиң. Сен үйдөн ойлонуп бар да, мен ак кроссовки алам, менин бюджетим 6000 сом. 5,5 же 6000 алышым керек. Анан чөнтөгүңдө 6000 сом бар, анан кийин тиги билбейм Макс Марага кирип аласың дегендейчи. Өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңө жараша жашайсың да, ошон үчүн биринчи бирөөнү түшүнүш үчүн өзүңдү түшүнүшүң керек. Өзүң эмне каалайсың, сага эмне жагат, бүгүн эмне жегиң келип атат, куурулган картошкабы же макаронбу? Ошону биз 5 жылдан бери айтып атпайбызбы? Келгиле биз өзүбүздү ушундай жакшы, өзүбүзгө караган күндөн баштап жакшы болуп, мисалы мен өзүмдү жеке өзүмдү алсам, өзүбүздү түшүнгөн күндөн баштап жашынакай жашоодо түшүнүктөр келип атат да. Анан мен деле айтып атам башкаларгачы, өзүңүзгө көңүл буруңуз. Жок, кайра эле бул мени бактылуу кылсын, бул түшүнсүн. Ал эркек да. Эркек менен аялдын табияты эки башка. Бактылуулуктун формуласы ар бир адамга ар башкача иштейт. Бакыт деген азыркы учурда сен муктаждыктарыңды кандай жол менен кандырдың, муктаждыгың канып атабы, канган жокпу, ошондон көз каранды да. Кээ бир адам үчүн азыр кедейдин бир тойгону, орто байыганы деп атпайбы, ошол сыяктуу эле. Бирөө үчүн бакыт курсагын тойгузуу болсо, бирөө үчүн бакыт бирөөнүн сүйүү болот, бирөө үчүн балалуу болуп бакыт болушу мүмкүн деп атпайбызбы. Кимдир бирөө үйгө жетпей жүрсө, 2-3 квартира не проблема деп койгондор. Ооба да, маселен, бул жактан квартира алып коюш керек эле, бул райондо квартирам жок экен деп коюш мүмкүн. Бирок мен бактысызмын, мен моулар болбой атат дегендер да. Жок, андай болбойт. Сенин бактысыздыгыңдын ордун материалдык бир нерсе толтурбайт. Ал сенин ички сезимиң, сенин кабыл алууң, сенин шүгүрчүлүгүң, сенин ыраазы болууң, өзүңдөгү болгон мүмкүнчүлүктөрдү жөндөмүңө сара эсеп салып, менин билимим мончалык, менин түшүнүмүм мончалык, мен адамдарга ушундай мамиле кыла алам, демек мага ушундай өлчөмдөгү гана бир нерсе болушу мүмкүн. Ооба. Аллах Таала бардыгына кадыр зат эмеспи? Кээ бир адамдарга байлыкты сыноо кылып берип коет. Ал адам кыйындыгынан эмес, ал адам ошону мындай заслужил, эмгеги менен жеттим деп андан эмес да. Байлык дагы бирөө үчүн сыноо болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сен адамдардан жакшы, адилеттүү мамиле кылып атсаң, биринчи жаратканыңа мамиле кылганды үйрөнүшүң керек. Жаратканды таанып, ага адилеттүү мамиле кылганды билүү деген анын алдындагы балким мыйзам эрежелерине баш ийип, парыздарыңды аткаруу деген сөз. Жаратканды тааныгандан кийин сөзсүз өзүңдүн кимдигиңдин үстүндө ой жүгүртүп баштайсың. Мен Алла Тааланын бул дүйнөдөгү жер бетиндеги орун басары экенмин деген сөз эмне болот десе, сенин мындай положенный ордуңа кое турган пикир. Өзүңдү таанып билгенден кийин, мен киммин? Мен баланчамын, мен мынча жаштамын, менин мындай билимим бар, мен адамдарга мындай адилеттүү, кадыр баркына жараша, маданияттуу адеп менен мамиле кыла алам. Мен адамдардан муну күтсөм болот дейсиң да. Анан өзүңдө эч нерсе жок туруп эле сен бирөөгө кабырга тартып алып эле жамбаш күткөндөй боло бересиң да анда. Турмушка чыга элек кыз момундай эркек каалайм деп, анан ал эркек кандай аялды каалайт болду экен дегендей болуп атат да. Анан биз чынында мамилелердин үстүндө иштебейт экенбиз да. Башкалардан бакыт күтүп же башкалардан жакшы сөз күтүп, анан бирок өзүбүзгө келгенде экөөбүз жана жакшы нерсени айттык да. Көп эле адам, биз билип атабыз китеп окусак жашообуз өзгөрөрүн. Бирок мен өзүм сурап атпаймынбы сенден, эмнеге анда китеп окушпайт депчи? Бул элементардуу эле нерсе болуп атпайбы десең, сен айтып атасың, алар деген жалкоолук, мындай эме, эрегет китеп окуган, кимдир бирөөгө оор, кимдир бирөө түшүнбөйт аны деген сыяктуучу. Ошол эле мамиледе дагы жатат да. Кимдир бирөө өзүнө көңүл бургусу келбейт. Мамиле деген, мамиледен биз эмнени күтөбүз? Бизге бир комфорттуу болушун күтөбүз да. Анан биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Жашоодон бир комфортко жетиш үчүн адамдан эмгек талап кылынат.
сен бир иш аракеттерди жасайсың, илим аласың, аракет кыласың, попыткаларды жасайсың, ошондон кийин анан комфорт келет. Маселен, төлөйсүң биринчи Ооба. убактың менен, финансың менен, ооба, башка төлөшүң баардык керек. жагың менен. Комфортко ооба, сен бир мындай төлөмдөрдү жасашың керек болот. Анан сен жөн эле туруп эле, анан сенин көзүң жакшынакай үчүн эле бирөө сени кадырлап, барктап, анан бааңды билип калбайт да. Сен ошол бааны алыш үчүн ондогон жылдарыңды кетиресиң, ондогон жылдар мамилелерди түзүү менен, кирпичтин үстүнө кирпичти коюп бир нерселерди далилдейсиң. Мен сизди сыйлайм, сиздин кадырыңызды момундай кылып билем деген нерселерди көрсөтүп жүрүп отуруп, анан бир күнү Нурзат, сага рахмат, мен сени азыр түшүндүм деп 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин айтышы мүмкүн. Биз болсо дароо эле мындай алдыбызга топпот эле түшүп калуусун каалайбыз. Андай Мен бир айдан бери окуп атам, эмнеге болбой атат жок, дегендей андай болуп болбойт да. Маселен, илимдин эшиги ачык, анан бул такыр түгөнбөгөн нерсе да. Кээде 20 жыл илим алып жүрүп деле адеби такыр кире элек адамдар болуп калып атпайбы? Анан 20 жыл илим алуу деген Пенделикке алдырып койгонго. адептүү деген тең көрсөткүч эмес да. Ошон үчүн илим алып атсаң, демек мен адебимди кошооңдоюн, мен адамдарга калыстык менен, адилеттүүлүк менен мамиле кылып атамбы, мен адамдын көңүлүн оорутуп койгон жокмунбу, мен колумда бар болуп калса, илимдүү болуп калсам, адамдар сыйлап калса, адамдардын кадырын түшүрүп койгон жокмунбу деген маселелердин баары башка адамдардын сага кандай мамиле кылуусу, ушул нерселерден көз каранды болот да. Практикада ушундай болот. Баягы биз баягы соолордун арманы, жамандардын арманы соолордун көптүгү, жиндин арманы соолордун көптүгү деген сыяктуу. Биз өзүбүздү негедир ооба оор үчүн окшойт да, өзүңдү кызган, өзүңө кайрылган, өзүңдү угуп койгон чын эле оор окшойт да. Оор да. Кыла албай атсак оор да, Мисалы, биздин эми жаман дагы жакшы да жагыбыз бар го. Баягы адам жаман жагын айтпайт дейт, бирок мындай бирөө карап туруп, Нурзат менен Айжан үшүмүшкө жылмоңуз десе, көзгө мисалы 10 жыл мурун жакпайт эле да, кандай жылмоңуз? Мен ангелге эле окшоп турбаймынбы? Бирок азыр экөөбүздү карап туруп, баягы могул экөө жылмоңуз десе, ооба дейбизби экөөбүз? конечно. Ооба жылмоңузбуз дейбиз да. Болбосо жылмоңуз болбосок биз сынып калат элек, бирөө тебелеп кетип эле, мындай өөлүк менен камыр кылып жайып туруп ар жака бышырып коет эле да. Эми жылмоңуз деген Бирок эми в таком смысле, да. что бирөөнү мындай көңүлүн оорутуп сындырып эмес, просто иногда чтобы выстоять, жылмоңуз болуш керек, стержень болуш керек болот да. Ошон үчүн муну кабыл алыш үчүн оор болот го дейм. Өзүңдүн жамандыгыңды моюндаш үчүн, ооба мен билбейт экенмин, ооба мээм иштебейт, менин билимим жок, мен адамдарды сыйлай албайм, мен эки жүздүүмүн деп кабыл алып туруп да кыймылдаган болбой атпайбы? Мисалы, мага ушинтип жазып атышпайбы? Мен эчтеке билбейм, мен кыла албайм, мен жакшы аял боло албай атам, мен жакшы бала боло албай атам, жакшы ата энеге жакшы бала боло албай атам, мен билимим дагы жок, эчтеке дагы жок. Андан ары анда окубайсыңбы десең, ошентип эле жүргүң келип атат да, жаловаться этип эле. Ушул нерселер жана биз дагы канча мынча сабак бермиш болуп калганда, ушул нерселер мага дагы кабыл болгон окуя да. Менимче жакшы аял болуу, жакшы эне болуу, жакшы бала болуу деген өлчөмгө жанагы келип айтып атпайбы? Мен жакшы аял боло албай атам, жакшы бала боло албай атам деген нерсеге өзү келген жок. Ал бирөөлөрдүн претензиясын бизге айтып келип атат. Күйөөсү айтып атат, сен мага жакшы аял боло албай атасың деп, ошону кабыл ал да, мен жакшы аял боло албайм. Энеси айтып атат, сен мага жакшы кыз болуп берген жоксуң деп. Эгерде ал өзү рефлексия кылып туруп ошол нерсеге келген болсо, мен чын эле күйөөмө кызмат кылбай атам жакшы, энемдин ыраазычылыгын тапканга аракет кылбай атам десе, анда ал унчукпай келип эле, Нурзат эже, сабагыңыз канча сом, канча ай окушум керек, сизден окуп кеткенден кийин кайсы жакка барып, андан ары билимимди улантайын деп эле келмек. Ал жанагы бирөөлөрдүн айткан претензиясы аркылуу өзүнүн билбейт экенин маалымат катары эле алып келди. Эгер адам өзү чындап келген болсо, ал кыймыл аракетсиз калышы мүмкүн эмес. Мисалы, биз өзүбүздүн семиздигибизди сезип атсак, же арыктыгыбызды сезип атсак, биз аракет кылабыз да. Мен маселен аракет кылып атпаймынбы, көбүрөөк тамак жеп, камыр жеп деген сыяктуу кичине семирип калайын деп. Анткени бирөө мага айтса, мага бул жагат деп коюшум ыктымал эле. Бирок мен өзүм кабыл алып, ооба арык болуп атам, семирейинчи деген чечимди өзүм кабыл алган үчүн мен дароо кыймыл аракеттерди жасайм. Адам чечимди өзү кабыл алса, ал сөзсүз бир кыймыл аракеттерди жасайт. Демек, сизге бир нерсе керек болуп атса, сиз кыймыл аракет жасайсыз. Демек, сиз ошол учурдун профессионалына
мисалы тамак жасагыңыз келип атса, жакшы тамак жасаганды үйрөнгүңүз келип атса, бир жака барып тамак жасаганды үйрөнөсүз да. Жок отуруп алып эле мына мен тамак жасаганды билбейм деп эле 5 жыл кайгырса деле болот. Бирок ордунан туруп тамак жасаган бирөөгө барып үйрөнүп алса дагы болот да. Ушул теманы кийинки видеодо улантабыз.